Пожалуйста. Большое. Всего доброго вам. До свидания. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества... Ассаламу алейкум. Жамат. Акинович YouTube каналының қатысушылары екінші заказды адыгенші болбой алып келіп салып. Саат түнгі 11-ден 14 өтіп атады. 433 рубль алып келіп қойдық. Бұл ебе жақтан алдым. Жаңағы хелипорт, Новая Риган жанында хелипорт бар, МКАДтың түйі, короче. Липовый роща жақтан Строгиноға алып келіп қойдым. 433 рубль, примерно 12 минут жол жүрдік. Азыр пока заказ берелік, баланс 2 күндік аренда минус 3353 рубль болчу. Азыр эми карайбыз канча болуп калып тур. Экинчи заказ, биринчи заказым тоже 355 рубльга алганча эле алып берип койдум. Вот, акырын метро жака чыгып берели. Бир жолу барыңарга ассаламу алейкум, кош келипсиңер. Жигиттер, жамаат, ага-энелер, лайктардан басып каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Биз бүгүнкү жагымдуу сменабызды баштадык. Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24 четиге моментально эч кандай чектөөсү жок, комиссиясы чечип алсаңыздар болот. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Яндекске жана Ситимобилге улап беришет. Эконом класстан бизнес класска чейин кошулсаңыздар болот. Экспресс, курьер, доставка, ал тарифтер дагы бар, кош беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалар розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, парктан кенен маалымат алып, шарттары жагып аткан болсо кошулуп, аман-эсен жумушту кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Видеону баштайлы. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Бир промежуточный остановкасы менен алып келип койдум. Сүйгөн кызыбы, аялыбы, келинчеги билбейм, ишул бир жерге чыктады. Өзү тоже адресине жетпей эле лентадан чыгып калды. 516 рубль. Тоже примерно ошол эле райондомун, Строгинодо, ошол эле убакыт саат примерно. Эмне кылабыз? Жумушту улантабыз, приоритет плюс 9га түшүп кеттир. Уже машинанын чекесиндеги узун сары полоса наклейка күнгө күйүп, эскирип уже эметкенден ал брендке өтпөй калыптыр. Представляете? Анан Москвада ысып атат, погода действительно ысып атат. Мен тапочка менен, кроссовка менен до сих пор кроссовка менен жүрөм. Тапочка, сланц жок менде пока. Ошон үчүн бутум ысып атканы сезилип атат да. 2 минут алып подачасы менен заказ берди. 2,38 коэффициент менен 4,93 экен пассажирдин рейтинги. Понимаете? Арт жактан берип койду. Эртерегилер разворот кыла берели, могу жерде прерывистегилер бар экен. Кеттик. Здравствуйте. Так, улица Твардовского, да? До свидания, всего доброго вам. Вот. Что такое? Ничего, просто сумка. Не разбили ничего? И вон наушники у вас валяются. Да, я вижу. Все, до свидания. Так, 23 минуттап келип койдум. Смольная деген адреске. Анан 676 рубль. Буга чейинки заказдар тартылбаптыр дегиле туугандар. Могу видео регистраторум ар бир 3 саатта, 4 саатта баягы сен 3 саат жүрүп койдуң, 4 саат жүрүп койдуң деп голосовой озвучкасы бар да. Вот ошол голосовой озвучка кыла бергенден өчүрүп мындай жулуп коем да. Бир жулуп кайра сайып коем. Ошондой акыбал болуп калды. Жулуп коюп, унутуп койгон экенмин. И ошо буга чейинкилердин баары тартылбаптыр. Все. Азыр буюрса 676 рубль деп айттым. Буну алып келип койдум. И дагы кийинки заказды берип койгон болчу.
ошого урган бойдон баралы, жумушта уланталы. Бир жакшы, бир легкий перекус кылып, 2 кусок пицца жеп алдык. Ошол. Все, бодрыйбыз, кеттик анда эмсе. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Спасибо. Посмотрите. Заказ по пути болчу. По пути деп коем да, попутчик менен болчу. Попутчик чыккан жок, 22 минутта проспект Мирага келип калдык. Жалгыз өзүн эле алып келдим. 561 рубль. Попутчик менен ушундай арзан берип койду. Жана буга чейинки заказ өзү эле 607 рубль болгон, билесиңер, э? Вот, ошол бул жерден чыгып кете берели. Акыры. Анан так. Пока заказыбыз жок. Акырын чыга берели. Всего доброго вам. До свидания. Так. Канча мүнөт жол жүрдүк? Завершить этип салып да. Примерно 22 минут жол жүрдүк. Билбейм, уже унутуп калдым. 593 рубль. Мы Чишиге келип калдык. Буну завершать этебиз. 9 минуталык, даже 10 минуталык подачасы менен заказ берип коюптур. Средняя подача деп чыгарып берди. Кандай коэффициент менен рейтинг пользователя деген нерселерди байкабай калдым. Уже Москвада таң атып баратат. Акырында уже 1 сааттан кийин полноценно таң атып калат. Ошол жумушту уланта берели. Пока наблюдать ете бериңиздер, туугандар. Ошол жерден чейин көргөндөр болсо лайк-сайктан басып тургула, туугандар, э? Бара аткан жерден заказды отмена кылып койду. Но ничего, башка заказ берди, ошого уруп баратабыз. Байкуш таксист коллега Кавказ улутундагы жигит экен. Сакалчан менден вроде бы 1-2 жаш улуу, же болбосо балким жаш деле болуп калышы мүмкүн. Долгопрудныйга кайрылганда билесиңер заправка бар, ошол заправканын түйүндө прям съезд деп коет го, съезд. Ушул съезд деле жолдун ортосунда эле уктап атат. Машинасын токтотуп койгон, уктап атат. Анан ассаламу алейкум брат десем, ойгуна калды. Видеону жазып атканча светофорго келип калдым, аңгыча бул да оң жагыман келип калды. Мындай алып карасам, ошол жерде да мынтип уйкуга кетип атат. Анан светофор жашыл жанып калды. Аны 2 секундунда кылып тартып алганга жетиштим. Биз жылып кеттик, сол жагымда бир Mercedes болчу экөөбүз. Ал дагы эле калып калды ошол жерде. Уктаган боюнча. Мындай же көп иштеп чарчап калган, билбейм, көздөрү кыпкызыл болчу. Же чегинип алган да. Кудай сактасын иши кылып. Ошол көрдүңөр, ушундай болду. Билбейм, артта калды, тетне светофордо дагы эле турат байкуш. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вас. Документы, будьте добры. Пожалуйста, СТС-ка. Что с фарой, шеф? Что с фарой? Что-то не горит у тебя. Не горит? Не, правая работает, а левая что-то не работает. Работала. Так, разблокируй дверь, пожалуйста. Они разблокированные. Куда отправляетесь? А где были? Пришел, ничего нет с собой? А где работаете? Мяч. Мужики, штрафчик сейчас выпишу, 500 рублей за фару. Что делать? Пожалуйста. До свидания, всего доброго вам. Бул азамат экөөбүз келе атканда ГАИ тосту, бул кальянныйда иштейт экен, Мята лаунж бар деп 459 рубльга буну алып келип койдум. Алдыңкы фаралардан сол фара иштебей калыптыр, ближний лампочкам күйүп калганбы, иштеп аткан вроде баары жакшы эле да.
качан күйүп калган белгисиз. Вроде бүгүн эле күйүп калды болуш керек демек. Принципиальный ГАИ же болбосо бир аздай дело жабыш керек болуп калганбы? Айтор Гүлжигит, я тебе выпишу там 250 рублей со скидкой оплатишь. Ана мына деп деме кылды. 250 рубль үчүн заморачиваться этип аны менен, ну командир не стоит, пожалуйста, так деп эметким келген жок. Чыккан жокмун, жазып берди. Машинасына бардым. Кол койдум. Все, кагазды алдым, келдим, отурдум, дальше кеттим. Вот, ушундай. Долгопрудныйда заказ түшүп калды, уруп баратабыз. 2 hours later. Роднойлор, Джиги. Үйгө келдик. Машинаны парковкага койдук. Акырын ол жакка чыгып өтүп жашыл чөптүн үстүнө отуруп, силерге могул отчетту чыгарып, анан видеонун аягына жазып алып, силер менен бир четко коштошоюн, Кандай дедиңер, роднойлор? Короче, ушул жерге жайгашабыз, отурабыз. Кеттик андай эмесе. Биринин экисине караган түнү сменада 6 саат иштептирбиз. Түнкү саат 11-де жумушка чыкканбыз. 5:23-тө үйгө келдик. 184 километр жүрүп турбуз. 4457 рубль таптырмын. Анын ичинен 2 күндүк аренда 30, анан бири снимать эткен аренданы кемитсек, жана эртең менен жумушка чыгып атканда, то есть күндүзү саат 3-4-төрдө тамактанганбыз, ошондо 750 рубль. Ошонун баарыны 4457 рубльдан кемиткенде 177 рубль иштептирмин. Вот. Эгерде аренданы бир күндүк кылып санай турган болсок, анда 177 рубльга 1600 кошобуз, ошондо 1777 рубль калат. Ошончо тапкан болуп калам да. Бензин куйбадым, себеп дегенде бензин бар болчу. Санаган жокмун да. Ошол туугандар, бүгүнкү смена ошондой жыйынтыкталып атат. Батле бүтүрүп койдум сменаны. Все, үйгө киребиз, чатый салабыз, уктап турабыз дагы, анан кийин дальше башка жумуштарыбыз бар. Ошолорду аткарабыз. Силер менен кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Видео жаккан болсо лайктардан басып, каналга каталайлык болсоңуздар каталып кетиңиздер туугандар. Кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө ассаламу алейкум.